Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштаймын. Алла Таала алкыштар мактоолор. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Сиздерден келген, ошол WhatsApp'тан келген суроолорго жооп бермекчибиз. 841 суроого келгенбиз. Анда мындай деген төмөнкү суроо келген экен. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Ва алейкум ассалам. Сизге суроом бар эле. Мен 2 жылдан бери бир кыз менен сүйлөшүп жүрчүмүн. Бири-бирибизди жакшы көрүп сүйлөшүп жүрдүк. Кандай болуп кетти билбейм, жыныстык катнашка барып койдук, бирок өзүм зордоп баса алып алышты кылган эмесмин дейт. Урматтуу угармандар, кээде мына ушундай жашоодон алынган өтө зарыл суроолор келип калат. Ага бир кыйын сыныштын, тың сыныштын кереги жок, балким бирөөнүн башына келип аткан маселе бул. Анан экинчиден, жаш муундарга, инилерибизге, карындаштарыбызга кайрылмакчыбыз. Чыныгы сүйүү адал нике менен баш кошуп, ал жерде Кудайдын аты оозанып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү сөздөрү, дуалары айтылып, адал нике менен жашоо кечирип баштай турган болсо, убакыт өтө ал сүйүүгө айланат, анан кийин мээримге, бири-бирине күйүүгө айланат. Ал эми башында ал жактыруу болот, сезим. Ошон үчүн ал сезим кээде шайтандан келип азгырып, мына өзүм билбей калдым деп атасыз. Ошо башында ошол нерсеге бөгөт коюлбаган себептен бул сезим барып күчөп отуруп, адамды зинага, арам мамилеге жетелеп, өкүнүчтүү абалдарга кириптер кылышы мүмкүн. Анткени көп учурларда мына азыркы тапта тилекке каршы дененин баягындай жүрөктүн ишин алып, дененин үрөйүн учура турган окуяларга күбө болуп угуп жатпайбызбы? Жаш туруп эле ушу боюнун алдырып, аборт кылдырып, нечендеген наристелер жарык дүйнөгө келбестен кош айтышып кетип атат. Ошон үчүн аял заты, карындаштарыбыз намыска бекем, мындай уяттуу эркектерибиз эрктүү, кайраттуу болуп, баардык нерсени мындай бир өз жолу менен, жакшынакай адал нике менен баштаганга аракет кылыш керек. Бүт эле жашоонун тармагында, бирөө ырыскы табууда болсун, илим алууда болсун, өзгөчө үйлөнүү маселесинде аял менен эркек мындай баш кошуп жакшынакай турмуш кураарда баардык адал менен баштаса, Аллах Таалам адалга өзүнүн берекесин берет. Адалда мындай бир эртең сурагы жеңил болот, ар бир нерсе соопко айланып, мындай бир Алла Тааланын жардамы коштолмокчу. Ал эми арам менен, сезим менен күйдүм сүйдүм деп башталган нерсе жаштыктын илебеси козголуп отуруп, акыры туура эмес жолго монтип адашып, акыр түбү Кудай сактасын, кичинекей күнөө чоң күнөөгө түртүп, ал тирүү бир наристени өлтүрүүгө алып барып коюшу мүмкүн. Андан Аллах Таалам жараткан өзү баарыбызды сактаган болсун. Ошон үчүн ойду таза сакташ керек, көздү сакташ керек болот дагы. Ошол нерселерге жол бербеш керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таалам бекеринен «Вала тақрабуз зина» зинаны кылбагын эмес, зинага алып бара турган жолдорду мындай бир жолдорго түшпөгүлө, бөгөт койгула дейт. Имам Куртуби атайын Курандын ошол ичиндеги камтылган өкүмдөрдүн топтом китеби деп канча деген тафсир жазган. Ошол тафсиринде ушул жерге көбүрөөк токтолот да. Аллах Таалам жараткан өзү зинаны кылбагыла эмес, зинага алып бара турган жолдорго түшпөгүлө, ошого мүмкүнчүлүк бербегиле, бул дегени көздү сактагыла, сөзгө этият болгула деген сөз. Эркектерибиз зыңкыйып, эртүү болуп, жаштарыбыз чоң максат коюп, биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз дагы намыска бекем болуп, мындай уяттуу болуп, ыйбалуу болуп, баардыгы имандан келип чыгат. Ошол нерсеге сабыр кылса, тагдырда жазылган нерсеге адал жол менен жетүүгө тырышышыбыз керек болот. Сиз айтып атпайсызбы, кандай болуп кетти билбейм деп. Ал ошол башында жол берилди, андан кийин шайтан ошентип азгырып отуруп, анан эртең бүгүн күйөөм сүйөм деп аткан, бүгүн мен сени алам деп аткан эркектер, карындаштарым, эртең алдап кетиши толук ыктымал. Сызга отургузуп кетиши мүмкүн, башка кылышы мүмкүн. Ошон үчүн этият болуш керек. Анан мунун үчүнчү тарабы бар. Өзгөчө аталар кыздарына маани берип, жаштайынан кыздарын эркелетип, колдон келишинче адал оокат менен багып, аталык эркектен ала турган мээримди ата кызына толтуруш керек, мээримдин курамын толтуруш керек. Мындай бир өтмө мааниде айта турган болсок, мээримдин бир идиши кабы боло турган болсо, ошол кызынын кичинекей назик жүрөгүндө жаратуучуга болгон, Алланын элчисине болгон, мекенине, ата энесине болгон сүйүүлөрдүн ичинде ошол эркек адам кызына жакын болуп, кызына убакыт ажыратып, көңүл буруп, эркектен ала турган мындай бир сезимди ата толтурбаса, кыз алданып калат. Ошон үчүн карындаштарым, канчалык мындай арам мамиле башталып, канчалык убадалар берилсе дагы, ал нерседен этият болуңуздар. Инсан деген алсыз болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан жалган айтпайт. Алла Таала айттырган деген нерсени гана бизге айтып жеткирет.
Ошон үчүн айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, имам Бухари Муслим риваят кылган хадиске ылайык, аял менен эркек жалгыз калбасын бир бөлмөдө. Калса үчүнчүсү шайтан болот дейт. Ошентип жаман иш өкүнүчтүү бир абалда бүтүп калбаш керек болот да. Кандай болуп кетти билбейм, жыныстык катнашка барып койдук, бирок өзүм зордоп баса калып ал ишти кылган эмесмин, өзүнүн макулдугу менен кылганбыз. Ал убакта адамдан акыл кетип калат. Шайтан аралашкандан кийин сезим ороп отуруп, адамдын акылы кетип калып, эмне коюп, эмне кылып атканын билбей калат. Кечиресиз, мындайча айтканда убактылуу бир ырахат деп өмүр бою адам сыздап калбай тургандай болбош керек. Адалынан сабыр кылса баардыгына жетет. Ошон үчүн жаштар көбүрөөк орозо кармап, китеп окуп, чоң максаттарды коюш керек болот. Боштуктан баардыгы келип чыгышы мүмкүн. Ошентип ортодо бала болуп калып, кыздын үйүнө ата-энемди жиберейин десем, кыз азыр эмес деп такыр көнбөй койгон. Анын үстүнө университетте 4-курста окуучубуз. Ошентип 4 айлыгында алдырганбыз. Күнөө иш кылганбыз дейт. Ошол нерсеге аябай өкүнөм. Тобо келтирем, түндөсү түшүмө да кирет бала. Андан кийин да жакшы сүйлөшүп жүрдүк. Көңүлүн калтырчу эмесмин, эмнени айтса баарын жасачумун. Ошентип университетти бүткөндөн кийин ата-энеңизди жибериңиз деди. Ата-энемдер барганга чейин кайра мага чалып келбей эле койсун, мен башкага турмушка чыгам. Сага тийбейм деп ошентип жок болуп кетти. Ортобузда ошончо нерсе болгонуна карабай, тиги ала турган баласы экөөбүздүн ортобузда болгон нерсени билгенден кийин ал бала албайм деп тоюн токтотуптур. Кыз кайра мага чалып, мени алып кетиң, сизге тием, ата-энем үчүн сизге тием. Сизге тием, сизде көңүлүм жок, сизди жегеле көрөм, эл көзүнө болсо дагы сизге тием, ата-энем уят болбосун деп жатат, эмне кылсам болот дейт. Бирок эми менин ата-энемдер баары каршы ал кызды алышыма. Кыз бирок отказ кылган дейт. Кыз бирок отказ кылган баланы дейт, баш тарткан баланы баардык жактан издеп, сүрөттөрүн көрүп турат, мага ачык айтат, сени жакшы көрбөй эле ал адамды унута албайм дейт. Сеники болсо, денем сеники болсо, жүрөгүм ошол балада дейт. Кыздын менден көңүлү жок болсо, кийин кандай жашоо болот, макул деп баарына көнүп чыдап, үйлөнүп алсам тагдырымды бузуп албаймынбы кийин. Бирок жашоодо өйдө ылдый нерселер болот. Сен өзүң келгенсиң деп эч качан бетине басынтып сүйлөбөйм. Ал нерсеге өзүм ишенем дейт. Сиз биринчи Аллахтын, жараткандын астында чындап тооба келтириңиз, тооба кылыңыз. 5 маал намазды калтырбай, өзгөчө тахажжуд намазында дуалар кабыл боло турган, Алланын мээрим ырайымы жай турган учурларда, түндүн акыркы бөлүгүндө жаратканга жалбарып, Аллахым, өзүңдүн астында ушундай бетбак болдум, ушундай күнөөкөр болдум. Чоң күнөөнүн аркасынан экинчи чоң күнөө болуп, 4 айлыгына жеткен баланы жанагантип боюнан алдырдык. Аллахым, мындан кийинки жашоомду жакшы бир өткөнүн насип кыл деп Аллахтын астында чындап тооба кылып заргакшап. Андан кийин 2 рекет истихара намазын окуп, эми кандай болот? Мынакей мен күнөөмдү жууп, кемчилигимди мойнума алып үйлөнөйүн десем, кыздын көңүлү ушундай болуп атат. Кудайым, мен бул жагы кандай болот? Өзүң менен кеңешейин жаратуучум деп 2 рекет жатаардан алдын, эгер мүмкүнчүлүк болсо, истихара намазын окуп, Аллах менен кеңешиңиз, өзүң мага жол көрсөт, көкүрөгүмө жакшы ой сал деп. Андан кийин кыздын астынан өтүңүз. Ушундай күнөө иш кылды, мен эми ошол нерсени мынакей ата-энемди да көндүрүп, тообомду мойнума алайын деп атам. Мындайча айтканда, колум менен, денем менен аткарган күнөөнү мына башым менен көтөрөйүн деп атам. Эртең убалыңа калып калбайын, сен да жакшы ойлон. Мына убагында экөөбүз алданып, күйдүм деп отуруп неге жеттик? Ал кыз, ал бала сени албай аткан болсо, ата-энеңди да жер каратпа. Ата-энеңе башкага мындай бир бул аңыз кеп тарап кетмейинче деп жакшынакай кызга эскертиңиз. Эгер эсине келсе, жакшы, анткени нике ысык болот, ал сүйүүсүнө тартып алат барып. Анан эгерде кыз дагы эле көшөрүп болбой атса, анда сиз астынан өткөн болосуз, кийинки жашооңузда өтө такыбачыл какташыңыз керек болот. 842 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менде бир суроо бар эле, көптөн бери бере албай жүргөм. Мен 19 жашымда турмушка чыгып, 3 айдан соң ажырашып кеттим. 10 ай болду. Үйлөнгөнүбүзгө 3 ай болуп калды. Боюнда болбой жатат, уят кылып атасың, орукчан экенсиң деп ар кандай сөздөрдү айтты. Апасынын айткан ар бир сөзүнө ишенип, уруш жаңжал көбөйүп баратты. Үйлөнгөндө карасаңыз мынакей, 3 айдан соң ажыраштым деп атасыз. Жаштар, урматтуу жаштар, биздин келечектен көптү үмүттөндүргөн инилерибиз, карындаштарыбыз, бул ошол диндеги айтылган улуу адамдардын сөздөрү. Курандын, сүннөттүн негизинде айткан аалымдарыбыздын сөздөрү. Шариаттын чегинен чыкпастан айткан улуу имам Абу Ханифа рахимахулла, андан берки мына келген, кече жакында өткөн ырыскылуу, уюткулуу элибиздин
bir tereң сүйүүсүнө ыраазы болгон Раматылык Чубак устазыбыз да зар какшап баса белгилеп кеткен. 1-2 балалуу болгонго чейин үй бүлөдө өтө сабыр чоң жардамга келмекчи. Мындайча айтканда, жаңы үйлөнгөн үй бүлө 1-2 балалуу болгонго чейин сабырга ыктап чыдап туруш керек, кабагым кашым дебей. Анткени 1-2 бала болгондон кийин ушундай балалардын экөөнүн ортосун жакындатат. Анан эми жашоодо өзү идеалдуу болбогондон кийин адам башка бирөөнү ушинтип кыялындагы эле бирөөнү чийип алып издеп жүргөн алдагымдай бир максатка ылайыксыз куруу бекер кыял болуп калат. Адам жашоого тике карап, өлүм деген бар, өмүр деген бар, эртең сурак эсеп бар. Бул жашоодо эле мен баардык рахатка жетишим керек. Бул жашоодо эле телегейим тегиз болуп кетет деген сөз туура эмес. Жашоодо эң бактылуу адамдын да өзүнүн арманы бар. Жашоодо баардык эле биз максат кыла берген, биз кыялданган, биз арзуу кылган нерсенин баардыгына жете берсек, анда жашоонун сыноолугу калабы анда? Бул жашоонун утурумдуу жалган экендиги кандай болуп калат? Ошон үчүн жашоодо пенде болгондон кийин пенде бирде жакшылык менен сыналат, жакшылык менен коштолуп сыналат, бирде кыйынчылыкка дуушар болуп, ошолор аркылуу сыналат. Ошол себептен жаштар антип ажырашып кеткен жакшы эмес. Анан үйлөнгөндөн кийин эркек бала эки элдин элчиси болот. Мындайча айтканда, кайын журту менен өзүнүн ата-энесинин астында. Албетте ата-энесин дайыма сөзүн биринчи орунга коет. Бирок келинчеги дагы мунун балдарын апасы болот да, келечекте эне болот. Ошон үчүн ата-энесинин астында жакшынакай ак кызматын өтөп, анан келинчегин да коргогонду билип, келинчегине жакшынакай түшүндүрүп айтып, ата-энемди сыйлагын. Биз жашпыз, анча-мынча сөзүн кулакты жапырып, мындайча айтканда кулактын ар жагынан кетирип, мындай сабырдуу бололу. Эртең биз дагы максатка жетебиз, эртең биз дагы жакшынакай ата-эне болобуз деп, эркек адам ошол аялын дагы көңүлүн жубатып, ошол учурда ата-энесинин көңүлүн калтырбай ошого тырышыш керек болот эркек адам. Кандай эми бул үйлөнүп туруп 3 айга жетпей ажырашып кеткен. 3 айда эми гана бири-бирине жыты сиңелек болот да. Жыты бири-бирине сиңелек болот. Бир балалуу, 2 балалуу болгондон кийин ушунчалык ата мээрим ойгонот, эне мээрим ойгонот. Ошон үчүн урматтуу жаштар, нике маселесине ойлонуп, мындай бир салмактуулук менен, салаваттуулук менен ой жүгүрткөнүбүз туура болот. Үйлөнгөнүбүз 3 ай болуп калды дейт. Караңызчы, боюнда болбой жатат деп. Уят кылып атасың, оорукчан экенсиң, ал дароо эле боюнда болуш оңой эмес да. Деп ар кандай сөздөрдү айтты. Апасынын айткан ар бир сөзүнө ишенип, уруш жаңжал көбөйүп баратты. Ата-энемди туугандарым сөгүп эле урушуп жашадык. Ата-энемди эмнеге сөгүп атасыз? Алар эмне кылды сизге деп ата-энемди сөкпөсүн деп аракет кылып атсам, бир жолу кол көтөрдү. Кол көтөрүп атканда апасы да жаныбызда болчу дейт. Ошол убакытта апасы кол көтөрүп уруп атса, күлүп карап турган. Анан урушуп аткан убакытта жообуңду бердим. Каяка кетсең ошол жака кет деп көп жолу айткан. Көп дегенде көп эмес, бир эле менен сөзсүз эле талак деп айтуу керекпи? Же жообуңду бердим деп айтса да талак түшөбү? Аллахка шүгүр. Азыр ата-энем менен жашап жүрөм дейт. Суу болсо бир көрсөңүз. Маселе мындай туугандар. Сөзсүз эле талак деп айтыш шарт эмес. Мындайча айтканда, жообуңду бердим деген сөз менен дагы талак түшүп калат. Ошол эркек адам аялга карап туруп, мен сенин жообуңду бердим, өткөн чакта болду, эми башың бош десе, ошо менен да кадимкидей эмне болуп калат экен? Талак түшүп калат деген сөз. Талак түшүп калат деген сөз. Эгер да кайра жашайын дей турган болсоңуздар, чогуу ээрчишип, ошол фатва берүүнүнө барыңыздар муфтиятка. Канча жолу айткан, ошол жерде ниеттер кандай болгон бүт каралат. Эгерде ажырашуу максатты айтса, талак түшүп калат. Ушундай маселелерди укканда жүрөк оп колжуп, баягы ашказанга да күч келип калат экен да, нервиштелгенде. Эмеден ашканадан сулап келсеңиз. Кийинки 843 суроого кезек беребиз. Bismillah. 843 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Кандайсыз дейт. Аллага шүгүр, устаз, мен кечинди уктап жатып түшүндө бейишти көрдүм дейт.
Уктап жатып мен бул дүйнө менен коштошупмун. Анан кабырда эки периште келип сурак алып жатыптыр. Менден Раббиң ким деп, анан диниң эмне, анан пайгамбарың ким деп сурап жатыптыр. Устаз мен баарына жооп бердим. Анан эле бир чоң аппак эшик ачылып, ичине кирейин дегенде чочуп ойгонуп кеттим дейт. Устаз өзүм намаз окуйм. Мага дуа кылып коюңузчу, Куран Карим деген сүрөлөрдүн баарын жаттап алайын дейт. Кудайым ооматыңызды берсин. Эми бул жакшы түш. Аракет кылыңыз. Намазды окуганыңыз жакшы экен. Буюрса дилиңизге Кудай Таалам Куранды жат көтөргөн хафиздерден болууну насип кылсын. Курандын акыйкатына жетип, жашооңуз нурланган болсун, дуа кылабыз буюрса. Сегиз жүз кырк төртүнчү суроо. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Менин бир суроом бар эле. Мен көптөгөн адамдардан мындай сөздөрдү угуп жүрөм дейт. Бир күнөөсүнүн аркасынан Кудай кечирет деп күнөө кылып жатат. Жана намазды да окубайт, кечирет деп. Ошондо кандай болуп калат? Ал адамдын акырети кандай болуп калат дейт. Тобо менен күнөө менен ойношпогон жакшы. Кур'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tawbeten nasuha." O imandular Allah Teala'ga çındap tawba keltirgile deyt. Nasuhan degen bul çındap taza, turuktуу, bekem tawba kılgıla degen sözdü. Tafsirut Tabari bul birinci bulak tafsir degen. Ekинчиси ушул китепканамда сол жакта башында турат. Адатта китептер тизилгенде биринчи Кур'ан, анан тафсирлер тизилет адеп боюнча. Ат-Тайсир фит тафсир деген Ханафида сыккан чоң аалымыбыз бар, Абу Хафс Наджмуддин Насафи рахимахуллах. Ошондо айтат, ушул аятка тафсир берип, тауил берип: "О имандуулар, Аллага чындап тобо кылгыла" дегендин төркүнү дейт, маңызы, максаты. Ошол күнөө кылгандайын чындап өкүнүп, ага бушайман болуп, экинчи кайтпаймын деп Кудайга сөз берип, Кудайым, жаратканым, Аллахым, экинчи күнөөгө кайтпоого өзүң бир ийгилик бер, мүмкүнчүлүк, тауфик бер деп Аллага тобокел кылып, күнөөгө кайтпаймын деп бекем ниет кылгыла. Мындайча айтканда, күнөөнү жеңил санап, улам Кудай кечирет деген күмөн менен күнөөгө кайтып келе бербегиле деген мааниде айтат да. Анан албетте Аллахым күнөөнү кечирет, бирок биз билбейбиз да ошол күнөөбүздү кечирип атабы. Аллахтын жалпы уадасы бар. Акыйда илиминде келет: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Аллах Таала кечирбей турган бир эле күнөө, бул куфурлук. Динден чыгып, муртат болуу мусулман адамдын, вал иязу билла, Кудай сактасын. Же болбосо Аллахка шерик кошуп, же Аллахтын кудуретин танып каапыр болуу. Мына ушул нерсени Аллах кечирбейт. Иманды сатканды, имандын астында жүзү кара болууну кечирбейт. Андан башкасыны кимге кааласа кечирет дейт. Ушул жерде кимге кааласа дегенде чоң бир маселе жатат. Ошон үчүн ар бир күнөөнүн түбүндө чоң коркунуч, чоң жоопкерчилик бар, тозокко өткөн жол бар. Биз билбейбиз да. Балким ошол күнөөнү аткарып жатып адам тобого мүмкүнчүлүгү жетпей калуусу мүмкүн. Чыныгы тобого мүмкүнчүлүк жетеби, жетпеби, бул дагы бир ырыскы. Адамдын жашоодо эркек адам жакшы жубайлуу болуусу, илимдүү, билимдүү, жакшы балдардын ата-энеси болуу ырыскы болгондой эле, адам кемчиликтүү, алсыз болгондон күнөө кетиргенден кийин ошол чындап тобого мүмкүнчүлүгү жетеби, өмүр сүрүп жашайбы? Же ошо күнөө абалында өлүп калса кандай болот? Албетте имандуу болуп туруп күнөөкөр болуп өлүп кала турган болсо, Аллахым акыртуу аладан бейишке чыгарат. Бирок билбейбиз да кандай абалда болот. Ошон үчүн этиятташ керек болот. Иманга кедергиси тиет баары бир. 845 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Келинчегимди намаз окуса дейм, белек алып берем. Намаз окусаң десем болобу? Мисалы биринчи баштаганда бир күндө бир маал же иман жолундагы аялдарга кошулуп үйрөнсө дейм, эмне кылсам болот? Экөө тең бири-бирине зыян жеткизбейт. Ооба, ал сиздин өмүрлүк жарыңыз, колуктуңуз, сүйүктүү жубайыңыз. Белек алып берсеңиз болот. Ошону жакшынакай сөзсүз коркутуп, анан тозокко киргизип, чыгарып, Кудай сактасын. Коркутуп, кол көтөрүп, корстук жок. Ал сиздин көзүңүзчө окуган менен эртең жүрөгүн акыйкаты жетпесе, өзү чын дилинен ыраазы болбосо таштап коюш ыктымалы бар. Бирок биз баарыбыз билишибиз керек. Сөзсүз эле белек алып берсе окуш деген эмес. Экинчи тараптан жеңебизге да ушул сабакты угузуңуз.
Бул Алла Тааланын намаз бардык мусулман адамга, эркек аялына бекиткен тикелей парызы. Ким намаз окуса, Аллахтын астына анын кепилдиги, жараткандын ага берген убадасы бар кыяматта. Өз артыкчылыгы менен, жакшылыгы менен Аллах бейишинден төрүнөн орун берем деген. Намазга көңүл бурбаган же такыр намаз окуган адамдарга Аллахтын кепилдиги жок. Албетте иманы болсо, Аллах Таала аны кечирип, түз бейишке кириши мүмкүн, же ошол тозокко түшүрүп, жазалап, анан бейишке чыгарышы мүмкүн. Ошол себептен жеңебизге, келинчегиңизге албетте белек алып бериңиз, анан ошол чөйрө таасир этет. Намазкан жакшынакай эжекелер болсо, максат карманган, максат карманган, намазына маани берген такыба жаш чоң эжекелер болсо, ошол эжекелерге келинчегиңизди жакшынакай көндүрүп, жакшынакай түшүндүрүп, жакшы жактарын айтып, эжекелери менен кошулуп намаз окуса, биринчиден тез дагы үйрөнөт, экинчиден да ал кишилердин сөзү мындай бир таасирдүү болот. Аял затына түшүндүрүүсү бөлөк, анткени бирдей ойлонот деген сөз да. 846-суроо. Ассаламу алейкум дейт. Алдын ала рахмат сиздерге устаз. Мен сизди ушунчалык жакшы көрөм, сабактарыңызды калтырбай угам. Кечиресиздер дейт. Аллахым ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким бирөө Аллах үчүн сизди сыйлайм, кадырлайм, жакшы көрөм десе, анда сиз дагы жооп катары чын жүрөктөн ахаббакумуллаху аллади ахбабтумуну фи. Аллах үчүн жакшы көрсөңүз, мен да сизди Аллах үчүн сыйлап кадырлайм деген жоопту айтыңыздар дейт. Сабактарыңызды калтырбай угам, кечиресиздер дейт. Биринчи эле суроого өтөйүн дейт. Өзүм 19 жаштамын, үйлөнгөнгө али эрте го, бирок ушул суроо ойлондура берет да дейт. Эгерде мисалы кайсы бир бала 19 жашка келип ошол нерсени ойлоп бышып жетсе, ал үйлөнгөнгө эрте деген сөз эмес. Эгер зинага кетип калыш коркунучу болсо, үйлөнүш керек. Илгерки ата бабаларыбыз мындай илгертеден эрте жетилген, чоң максаттуу болгон, ата-эненин тарбиясы дагы болгон, жигит болуп элин эмгеги сиңген да, элин эмгеги сиңген. Ошон үчүн нике маселесинде ким зинага түшүп кетиш коркунучу болуп атса, акырын бир аксакалдарга айтыш керек, ата теңдүү, атасынын досторуна, алар анан айтып жеткириш керек. Ушул суроо ойлондура берет да. Классташ кызымды жакшы көрөт болчумун, бирок ал тилекке каршы, ал эрге тийип, жашаганына 1-2 жума боло элек жатып ажырашып кетишти. Орто жолдо бир баласы калды. Өзүм ойлоном, баласы менен кошуп алып бактылуу жашап кетсем деп. Бирок туугандар, эл эмне дейт деген ойлор келет да. Азыр ал классташым менен жакшы мамиледемин, бирок ушул жөнүндө бир аз айта кетиңизчи, рахмат. Сизге ката болуп жазылып калса кечиресиздер дейт. Аллахым кечирсин баарыбызды. Бирок бул сөзсүз оңдолуп карала турган маселе, кат сабатты жоюу. Албетте эл деген болот, башка болот, бирок көңүлүңүз ошол кызда болуп, такыран унута албай кыйналып аткан болсоңуз, түшүңүзгө чейин кирип, акырын жолун таап, эми атаңыз менен сөзүн ачып, же ортодо бир адамды коюп айттырып көрүшүңүз керек. Ата-эне ыраазы болуп атса, сиз күнөө ишти кылып аткан жоксуз. Бир адам ушинтип үйлөнбөй зинага барып жүргөндөн көрөк, эми кыргызда жакшы сөз бар, кээ бир учурда, бул дайыма эмес, көпчүлүк учурда эмес, кээ бир учурда баягындай кыздан жубан жакшы деп коет. Балким турмушту көргөн башка, кыздан кемчилик кеткен жок, балким ошол күйөө бала андай алтын кыздын кадырына жете албай калды, бартабай калды деген маселе болот. Ошон үчүн ортого бир адамды салып, истихара окугандайын атаңызга айттырып көрүңүз. Балким атаңыздын көңүлүнө келип, ата-энеңиз макулдугун берип калат. Анан жок балам десе, анда ата-энеден дагы сөзүн жерге калтырбай жакшылап ойлонуш керек. Анан бирок сизге бир нерсени эскертип кетмекчимин. Ал классташым менен жакшы мамиледемин деп атасыз, жанагындай жогоруда суроо келбеди, өзүм билбем кантип зына ишке барып калганыбыз деп. Ошол байланыштан, ашыкча жазуудан этияттаныш керек негизи эле. Кыз менен баланын ортосунда өтө катуу жакындык дагы болбойт, ал никеси жаман мамилеге алып келип койбосун. 847-суроо. Ассаламу алейкум дейт. Устаз, ден соолугуңуз жакшы, Аллахым өмүрүңүзгө, элибизге берекесин берсин. Мен 4 ай мурда сизге суроо бердим эле, эсиңиздеби дейт. Жашым 38-де. Медресе нам бышырып иштеймин, эсимде. Ооба, сиз медреседе нам бышырып иштеймин дегенсиз. 5 балам бар деп. Бир уулум, бир кызым Куран жаттоо колледжинде окуп жатат. Суроо: мен да Куран жаттоо үчүн керектелүүчү документтерди толуктап келдим, өзүм иштеген медресеге дейт. Тилекке каршы документтеримди кабыл албай жатышат. Эрте көрөлү, кеч кирөлү деп. Бул жерден бир аз айлык алам. Ошол айлыктын эсебинен окусам болобу? Бул жерден бир аз айлык алам, ошол айлыктын эсебинен окусам болобу дейт. 2 рет кайталанып кетиптир. Кабыл алса уйкуну азайтып, уят болбой жана устаздарды уят кылбай окууга даяр элем. Эмне кылайын устаз, жооп берип коюңузчу дейт. Машалла, Аллахым ыраазы болсун бир тууганым, сизден көзүмө жаш келтире койдуңуз го. Кээ бир адамдар бар, убактысын чыга албай, өмүрү мындай бир капелетте, пайдасыз нерсе менен өтөт. Кээ бир адамдар бар, 5 баланын атасы, балдарын окутат, үй бүлөсүнө жакшы карайт,
өзү адал эмгек менен күн аркалап өткөрөт, анан өзү да Алланын сөзүн жаттаймын дейт да. Канекей биздин ушундай бир бош бекерликте өткөргөн жигиттерибиз дагы Алланын сөзүн жаттаймын деп ушундай бир убактысын кызганып, ушундай бир аракет кылып калса. Кана эле, албетте момундар үчүн үлгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болот. Кана эле дагы биздин жигиттерибиз үй бүлөсүн кадыр бартап, балдарын окутам деп аракет кылып, чоң максаттарды коюп калса. Бир тууганым, сиз мага кайра байланышка чыгыңыз. Сиздин устаздарыңызга, медресеңизге мен сүйлөшүп аракет кылып берейин. Сөз бере албайм, дароо медресеге киргизип деп, анткени ал устаздардын шарты болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок сиз мага байланышка чыгыңыз, же болбосо сиздин номериңиз бар, мен өзүм байланышка чыгайын буюрса. Сиз ошо үй бүлөңүздү антип акча жаатын ойлобой эле үй бүлөңүздү, бала чакаңызды жакшы камсыздап туруңуз. 5 баланын атасы оңой эмес. Мен ошо медреседе эмне себептен антип атат экен, башка болот экен тактап иреттеп туруп, ошол агайлардан балким бир сураныч кылып өзүм көрөйүн, Кудай үчүн иншалла. Мен муну өзүнчө белгилеп коеюн, мынакей. Аллах ыраазы болсун. Элибизде сиздей аталар көп болсун, бир тууганым. 840 ушунча оор жүрөк өйгөн суроолордун арасынан жакшы бир жүрөктү элжиреткен суроолор келет. Ушундай бир ыраазы болуп кетесиз да, жүзүңүздө жылмаюу пайда болуп. 848-суроо дейт. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом, менин бир балам бар, 5 жашта. Биринчи турмушумдан. Баламдын атасы баласынан баш тарткан. Мындай балам жок деп. Азыр экинчи турмуштамын, жашоом жакшы болбой жатат. Жан дүйнөм ушунча ооруп атат. Күйөөнүн санын көбөйткүм келбейт. Устаз, мага дуа кылып коюңузчу. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн суранам дейт. Жана балам чоңойгондо аалым каарылардан болсун деп тилеймин дейт. Аллахым өзү сүйгөн пендесинен кылсын деп. Устаз, сиздердин Аллахым эки дүйнө ыраазы болсун дейт. Күйөөңүз, биринчи жолдошуңуз эмнеге антип баш тарткан экен? Сиз тараптан бир одоно кемчилик кетип калбадыбы? Же досторунун сөзүнө ишенип ушундай бир жаман абалга кириптер болуп дуушар болдубу? Негизи жигиттер үйлөнгөндөн кийин үй бүлөлүк маселедечи мындай бир аяштар деп, эркек менен аялдар бирге отуруп алып, бирөөнүн аялын шылдыңдап, же бирөөнүн аялын сөз кылган, бул шайтандын иши болот. Эркектер билиңиздер, сиз адал нике менен алган келинчегиңиз, аялыңыз жашоодогу албетте ата-эне, бир туугандардан кийинки эң чоң байлыгыңыз. Ата-эненин батасы Аллага ибадат кылгандан кийинки эле орунда турса, бир туугандар менен болгон ынак мамиле, ысык мамиле, андан кийин аялыңыз сиздин жашоодо эң чоң байлыгыңыз. Адам байлыгын жаман көздөрдөн көрсөтпөй катат. Адам байлыгын ошол сарамжалдуу күтүнүп, ошонун баркына жетүүгө аракет кылат. Аялыңыз эң чоң байлыгыңыз. Ошон үчүн эркектер мындай бир шайтан жолунда жүргөн, дос аталган адамдар келип үй бүлөңүздү бузуп жамандагысы келсе, аны достордун катарынан чийип эле, жарма достордун катарына киргизип алысташ керек болот. Мейли, ал баласын азыр чанып атат, эртең дуа кылалы. Ошо сиздин балаңыз чоң аалым болсун. Куранды дилине көтөргөн хафиз болсун, дүйнөлүк илимдерди билсин, бир канча тилдерди билсин, шарият илими менен бул дүйнөнүн илимин айкалыштырып, дүйнө жүзүнө илимин таркатып, билимин таркатып, таратып, ушундай бир жакшылык алып келе турган болсун. Адам өкүнөт ошол балдарын, канча деген балдарды көрдүк. Мына Египетте деле, биякта деле. Дүйнө жүзүндө Меккеге умрага барганда да көрдүк. Сонун ушундай бир өң десе өң, келбет десе келбет берген балдар бар. Ата-энеси, атасы чанып койгон, байкуш эне деген балдарын таштай албайт. Бирок ошентип балдарын окутушуп, канча деген балдар Куранды түрүү көтөрүп, Куранды жаттаган балдарды көрдүк. Көрсөңүз мотурайган ушундай сонун балдар. Көздөрү жалооруйт да, атанын мээрин алган эмес. Бирок ошол аталар эртең өкүнөт кыяматта. Бала деген кичинекей кезде ошондой байкуш болот, кичинекей кезде ошондой болот. Кудайым ал күндөрдө өтөт. Кудайым эрезеге толгондон ошолордун тилегин кабыл кылып, байкуш энесинин эмгегин кабыл кылып, балдар Куран жаттап, илимдүү билимдүү болсо, балдар, аталар өкүнөт. Жигиттер ошон үчүн өкүнүп калбайлы. Бул дүйнө кайтар дүйнө дейт, кыямат бар эртең, ар бир нерсенин сурагы бар, милдети бар. Биз эмне үчүн мусулмандардын, биз мусулман эместерди айтпайын азыр. Эмне үчүн мусулмандар биз өнүгүүдө эмеспиз? Эмне үчүн биздин өнүгүүбүз токтоп калды? Эмне үчүн биздин ортобузда ынтымак мынчалык, ортобузда араздашуу көбөйүп ушундай болуп кетти? Анткени биз өлүмдү эстебей калдык. Анткени биз өлүмдөн кийинки сурактан коркпой калдык. Анткени биз жоопкерчиликсиз болуп бара жатабыз. Эгерде биз жоопкерчиликти жакшынакай сезгенде, үй бүлө жаатына көңүл бурат элек. Эгерде биз кыяматтагы эсеп сурактан корккондо,
Ал аялыбыз, күйөөбүз жагабы, жакпайбы сезимдерди жыйыштырып туруп, мурда жаккан азыр эле жакпай калабы. Демек биз өзгөрүп атабыз. Мурда жаккан жүгүрүп жүрүп алгансыз. Сезимдерди жыйыштырып туруп, биз жакшынакай чоң максаттын аркасында балдардын ийгилигине жапа турмак чогуу эркеги да аялы дагы кам көрмөкпүз. Ошон үчүн келгиле, өлүмдү эстен чыгарбайлы, чоң бир максаттарды коелу. Өкүнөт эртең аталар ушинтип балдарын чаңгаматалар. Сиз кыжаалат болбоңуз. Ушул экинчи турмушуңуз сиздин баркыңызга жеткен күйөөңүз болсун, балдарыңыз аалым болсун. Биз дуа кылабыз иншалла. 849-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен күйөөм менен ажырашып кеткениме 1 жылдан ашты. Менин 7 айлык боюмда барда урушуп кетип, талагын берген. Ошентип ажырашып кеткенбиз. Баласын такыр сураган эмес дейт. Бул суроодо караңыз эми. Бирок менин ата-энем жаман көрүшөт. Мениби? Сизди мындайча айтканда, менин ата-энем диги күйөөңүздү жаман көрүшөт экен. Ата-энемдин көңүлүнө тийип койгон. Башында ата-энеме каршы чыгып тийип кеткен элем. Кыздар ошол нерсеге жол бербеш керек. Ушунча канаттууга кактырбай, тумшуктууга алдырбай, көлөкөдөп апестеп чоңойсо эртең сүйдүм деп тийип алып, ушундай болуп калат да. Атасынын батасы менен турмушка чыккан кыз бактылуу болот. Ар бир кыз атасынын батасын алып чыгууга талпынса, ар бир ата эне го эми күйөт. Ар бир ата кыздарына керектүү камылга көрсө, мында жакшы болот. Ата-энемдин көңүлүнө тийип койгон дейт. Башында ата-энеме каршы чыгып тийип кеткен элем, ата-энемди укпай. Мен балабызды көргөн сайын күйөөмдү күнү-түнү эстеп сагына берем. Не кылсам болот? Кыйналып кеттим дейт. Намазымды да көп калтырып окуй албай атам. Жооп ушул: намазды тирилтиш керек. Ким намазын иретке келтирсе, анын жашоосу иретке келет. Ким намазына маани берсе, ага Аллахым маани берет. Аллах маани берген адамдын бардык иши оңолот. Бул эми Кудайга ишенбегендерге бул жомоктой угулат, бул сөзчү. Баарын эле намазга деп. А бирок намазда эмне деген ажайып, керемет сырлар камтылган. Биз ошол намазга жакшынакай дааратты ордуна коюп ала турган болсок, жүрөктүн баардыгын бошотуп, жаратканга тапшырып, жалбарып, зар какшап жаратканга Аллахым каалагандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткендей тыңгылыктуу жакшы намаз окусак, эчак эле биздин жашообуз иретке келмек. Биз намазыбызды ой менен окуп коюп атабыз, башка нерсе менен. Дааратыбыз толук болбой калып атат. Намаздын сыртында, намаздын ичиндеги адептегидей жүрбөй атабыз. Ошон үчүн сиз намазыңызды тургузуңуз, жашооңуз иретке келсин. Аллахым маани берсе, сизге Кудайым буйрса, бардыгыбыздын иретине келет. Дуа кылыңыз. Дуадан өткөн биздин мусулмандын жардамы бар, бу куралы бар, бу дуадан өткөн. Дуа кылганда дагы экөөбүз чогуу бололу деп Аллахтан сурайм, кеңеш бергиңизчи, суранчы эмне кылам? Бирок ата-энем унут дешет. Кыйналып не кыласың? Башында эле бизди укпай күйөөгө тийип кетпедиң беле дешет. Мурда болор иш болуптур, боёсузганып бирок бала бар го бул жерде. Бала көз атасындай ким кам көрөт, ким күйөт. Кээде чалып ал акыбалын сурап үнүн уккум келет, жарашкым келет, бирок баары кеч экенин билем. Кеңешиңизге муктажмын, устаз, жардам бериңизчи дейт. Намазды окуңуз. Бирок дуа кылганда дуанын өзүнүн адеби бар. Жараткан Аллахым деңиз кол көтөрүп. Аллахым, эгерде ошол тагдырыбызда кайрадан жарашуу, толук кандуу үй бүлөнү кайра түзөтүү маселеси бар болсо, Аллахым өзүңүн илимиңе ылайык. Анда бизди эртерээк кайрадан баш коштура көр. 3 талак түшүп калбаса деп жаратканга жалбарыңыз. Анан бир сүйлөшүңүз баланын атасы менен, кандай болуп атат. Өткөн нерсени өкүнүп боло турган болсо, кайра астана астына келип, экөөбүз тең ата-энелерибизден кечирим сурап баштайлы деп. 850. Ассаламу алейкум дейт. Биринчи суроо: устаз, убактыбызды пайдалуу жана туура пайдаланыш үчүн кандай ыкмаларды колдонсок болот? 5 маал намазды убагында окуш керек, анан көп китеп окуш керек. Неге дегенде, намазды убактысында окуган адамдын убактысынан береке кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, эң жакшы амал кайсы дегенде, убактысында окулган намаз дейт. Намазды убактысынан кечиктире берсе, жүрөк сыгыла берет. Намазды окубадым деп, экинчиден убакыттын берекеси жок болуп калат. Намазды убагында окуңуз, анан көп пайдалуу китептерди окуңуз. Анан үчүнчү кеңеш, убакыттын акысын бериңиз. Сиз мисалы бир жумушта иштесеңиз деп коелу, мисалы мектепте деп коелу, сабак бересиз. Мектепте сабак бере турган убакытта башка нерсени жыйыштырып, жакшы даярданып, ошол убакыттын акысын берип өтөөсүнөн чыгыңыз. Ата-энеге кызмат кыла турган нерседе башка нерсе менен алектенип калбаңыз. Үй бүлөдө балдарга таалим берип, тарбия берүүдө башка нерсе менен алектеп калбаңыз. Балага келгенде, мейманканага келгенде колдон телефон түшпөй калса, анда убактыңыз кетип атат деген сөз. Ошол жалкоолуктан арылыш керек, убакыт ошондо мөмөсүн берет. Экинчи, мусулманчылыкта
дедлайндарды, башкача айтканда убакытты чектөө аркылуу пландарды кандай түзсөк болот? Мисалы ар аптанын, айдын жана жылдын эң акыркы күндөрүндө тууралап пландар түзүп аракеттенсек болот? Эмнеге болбойт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен кеңешим өткөрүп кандай бир план ишмерчемдерди түзөт эле. Анан экинчиден Азирет Умар, Аллахым ыраазы болсун, айткан сөзү бар. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Эртең кабырда, андан кийин акыретте эсеп кысап кылынып калуудан алдын өзүңөргө өзүңөр эсеп кысап берип бергиле дейт. Аллага жакын олий эпенделер, Абдулла Тустари жана башка аалымдар, олий эпенделер өзүн күн сайын кечинде эсеп кысап кылчу да. Эсеп кысап качан болот? Ишмерчем коюлса болот. Демек бүт нерсени ишмерчемдеп, өлчөп, анан ошону кандай мен ушул коюлган нерсе жөн эле жазылып кагаз бетинде калып кетип аткан жок, өзүнө да эсеп кысап берип туруш керек. Ошого өзүңүздү көндүрүңүз, бар албетте. Анткени мусулмандардын жашоосу чыныгы мусулманчылыгын кармана турган болсо, элестетиңиз, мына 5 маал убагында болуп атат. Улууга урмат, кичүүгө ызаты, адамга берген көмөгү, коомдун астындагы өтөгөн кызматы, мунун баардыгы ошол тартиптелбесе анын бирин орундай албай калбайбы? 5 маал намазын өзү канчалык таккылдап тартиптин үстүндө курулган. 851 суроо. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы дейт. Аллага шүкүр. Суроо мындай: эжем бар, ооруйт. Кыргызчылык деп коюшат го бизде. Көп болду ооруганын, айыкпай эле жатат. Чоң молдорго барып жүрдү дейт. Эми кыргызчылык дегенде бул терминдин түбүндө көп маани жатат. Мындайча айтканда көз тийип көзөнүп калды десек дагы туурараак болот. Анткени кыргызчылык деп кээде теңирчилик болуп ширкке кеткендер бар. Кээде дегенде мындай алданып жөн эле мындай ой жүгүртүү жагынан ошентип мандемге учурап, сен оорлусуң дей берип, таза адамды дагы, куландан суу адамды ошондой психикасын бузуп койгондор болот да. Чоң молдолорго барып жүрдү дейт, күйөөгө тийсин деп айтыптыр молдолор, анан кететтешкен экен. Кээ бир оорулар чындап ошондой болот. Нике ысык болот. Кээ бир канча бөйрөгү муздап ооруп жүргөн жигиттер үйлөнгөндөн кийин канча деген шифа тапкан, Аллахым үйлөнүүнү себеп кылган. Үйлөнүүдө көп сырлар камтылган. Ана ата бабаларыбыз билген. Азыр эле батыштан келген туура эмес агынды маданияттан биринчиси, экинчиси жанагындай жаштардын мээсин, аң сезимин уулап аткан, өзү аялдарга күйүмүш болуп, бирок аң сезимди уулап аткан адамдар бар. Шайтандын желдеттери атанып. Ошолор туура эмес кээ бир массалык маалымат булактарында, соц тармактарда туура эмес нерселердин кесепетинен улам эле үйлөнүү кечеңдеп отуруп көп күнөө башка нерселер орун алып жатат. Биздин чыныгы мына ата бабаларыбыз бул нерсени жакшы түшүнгөн да. Никеде көптөгөн жакшылыктар бар. Ошондой жинилешип калат, башка болот. Ошондо кадимкидей такыба күйөөгө кыз киши чыга турган болсо, көңүлүндөгү жакшы адам нике менен кадимкидей дини толукталып, ошол оорудан да айыгат. Ал бар нерсе. Анткени ичиндеги жин эжемди сүйүп калыптыр дешти, бирок күйөөгө тийип 2 балалуу болушту, орус кетпей жатат, эмне кылсак болот дейт. Ар кандай убакытта кармап калат. Дем салып жүрүш керек. Анын үчүн ушу айтпадыбы, күйөө дагы такыба болуш керек. Анан турмушка чыкканы менен күйөө такыба болбой өзү арамга барып жүрсө, беркинин оорусун дагы күчөтүп коюшу мүмкүн да. Башынан ооруйт деп психбольница ар кандай убакытта кармап калат. Башынан ооруйт деп психбольницага да жаткырып салышып жатты. Өзү билет, аракет кылып жоолук салынат. 5 маал намаз окуп баштады. Эмне кылыш керек экенин билбей калдык. Сиздин жардамыңызга муктажбыз. Намаз окуган эң жакшы, калтырбай окуй берсин. Анан эртең менен Аманат медиада видео бар болчу. Быйыл Чуба устазыбыздын мечитинде, академиясында жин жин шайтандын азгырыгынан сыйкырларга кантип туруштук беребиз, ошондо 7 нерсени эскерген. Жазса чыгат буюрса. Эң негизгиси аятыл курсини түшүрбөй, оозунан түшүрбөй айтып жүрсүн. Аалымдарыбыз бир ооздон аятыл курсинин ошол жин шайтан жанагындай ооруларга каршы таасири өтө күчтүү. Анткени бул акыйда жаатынан Аллахка тиешелүү бардык ысым сыпаттарды камтып алган өзгөчө бир аяттар деп айтылат. Аятыл курсини дайыма даарат алып окуп жүрсө, иншалла бара-бара калат. Анан Жыргал каары деген устаз бар, такыба устаз. Кудайым адаштырбасын, ошол Жыргал устаз каарекеге барып дем салдырсын иншалла. 852 суроо. Саламатсызбы? Кал устазга көптөн бери бере албай жүргөн суроом бар эле. Суранча жооп берип койсоңуз. Менин жашым 36-да, 4 баланын апасымын. Намаз окуганыма 1,5 жыл болду. Тахажжуд, мындайча айтканда түнкү намазын 1 жыл калтырбай окудум дейт, машалла. Кийинчерээк үйдөгү түйшүктөн улам, көп чарчап тахажжудка тура албай калам, бирок аябай кыжаалат болуп кечке өкүнөм. Аял кишинин түйшүгү оор болот, чыныгы иштерман аял кишинин. Кудайым ошого жараша да сооп жазат, кыжаалат болбоңуз. Духа намазын, шашке намазын окуп коем 2 рекет 5-имге чейин. Шамдан кийин 4 рекет ауабин деген Аллахка жаккан, жагымдуу, жакын адамдардын жалбарып окуган намазы деген сөз.
Шамдан кийин 2 рекат сүннөтүнө мындайча айтканда 4 рекат авабин намазын окуп коем. Куфтандан кийин 2 рекат тобо намазын окуп коем. Менин кылгандарым туура эле, алдын ала чоң рахмат. Сиздики туп-туура эжеке. Канакей баарыбыз сиздей болуп нафил намаздарды окуп калсак, сиздики эң туура. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис кутси, Алла Тааланын сөзүн айтып жеткирет. Пенде нафил кошумча парыздан сырткары кошумча нафил амал менен жакындагандай башка бир амалды таппайт. Мындайча айтканда нафил намазга көп ыктагандар Аллахка эң жакын сүйкүмдүү инсандар дейт. Аллахым ыраазы болсун. Аллахым ыраазы болсун. Сиздин кылганыңызды көбүбүз аткара албайбыз да, ошон үчүн ушунуңуздан жазбаңыз. Аллахым ыраазы болсун дейм. Көбүбүз дегенде бул молдок өзү да окубайт окшойт деген сөз эмес. Болгону көпчүлүк аткара албашы мүмкүн. Ошон үчүн ушунуңуздан жазбаңыз деген сөз. 853-сура. Ассаламу алейкум дейт. Мен турмуштан ажырашкан кызмын. Туугандар анан мен Египеттен түз сабак уюштуруп жатамын азыр. Кээде баягы Кыргызстандын намаздарына кээде кайчылаш келип калса, сиздер намазды токтотуп коюп намаз сөз окуңуздар, анан бияктагы сабакты туура түшүнүңүздөр, Мен турмуштан ажырашкан кызмын дейт. Боюмда болбой ажыратып салышкан апалары дейт. Кайненеңизби? Москвага келип бир бала менен таанышып сүйлөшүп жүрдүм. Ал бойдок, үйлөнбөгөн бала. Жакшы көрдүм. Башым айланып ушул иштер болуп кетти. Азыр боюмда бар, 4 айлык болуп калды. Алдырып коеюн, кыйналам десем, өзүм балалуу болбой жүргөндөн көзүм кыйбады. Төрөгүм келди. Өзүмдө атасы чоңойгон эч кимим жок кызмын. Баланын ата-энеси үйлөнсүн деп чакыртып алды. Мен бул жакта калдым. Никес төрөлгөн бала кандай болуп калат? Жооп берип кетсеңиз, мен баланы үйүнө алып барсам төрөп кандай болуп калат? Өзүм чоңой тура аламбы, кыйналам деп ойлоп жатам. Бул иш болуп кетиптир, негизи башында ойлонушуңуз керек. Турмуштан ажырашкандан кийин кыз киши, албетте бул тагдырга жазылган нерсе, сизди эч ким сындап жерге уруп аткан жери жок, бирок ойлонуш керек. Ойлонуш керек, аял киши оорбак, суруктуу болуш керек. Аял киши эркектердин сөзүнө алданып калбаш керек. Өзгөчө бир турмуштан ажырагандан кийин көп ойлонуш керек. 7 өлчөп эмес, 14 өлчөп бир кесе турган болуш керек дагы, анан мындай нерсенин алдын алыш керек эле. Болор иш болуптур. Кудайдын астында тобо кылыңыз дагы, ошол тобоңуз баланы өлтүрбөй сактап калганыңыз. Аны Аллах рызкы берет. Эгерде рызкы пендеге байланса, анда корксо болот эле. Анда адам бирөө эмес, өзүн кантип күн багат, күн өткөрөт, корксо болот эле. Баягы бир окуя сыяктуу да. Бул окуянын 100% таза деп эч ким айта албайт. Ибн Касир Димашкы Кыссасун Амбия китебинде пайгамбарлар тарыхында алып келет. Сулайман пайгамбар баягы кумурскага Аллах Тааладан уруксат сурап, 1 жылдык рызкысын алайын деп. Бул баягы окуядан негизги максат чын төгүндөн алдын бизге керектүү пайдасы. Рызкы берүүчү Аллах Таала болгон ушундай 1 жылдык кепилдигин алганда, баягы бир дан жей турган болсо кумурска, ошончо убакытта жей турган данынын жарымын гана жеп, жарымын сактап коет. Сулайман пайгамбар таң калып, неге мындай кылдың дегенде, Аллах рызкы бергенде мен эч жүрөк заада болбой, ток пейил менен Аллах рызкыга эч качан зулумдук кылбайт, мен толук жейт элем. Жеп бүткөндөн кийин Аллах берет эле. Бирок Алладан бөлөгү унутуп калышы мүмкүн, башка пендечилик болот, башка болот. Ошон үчүн бул менин сактыгым деп айтканы бар да. Окуянын канчалык чын төгүндөн дагы бизге керектүү жери, рызкын Аллахым берет. Сиз күнөөңүзгө тобо кыласыз, тобоңуз ошо баланы өлтүрбөй багасыз. Ошол бала балким жанагы ата менен сиздерди өз атасы менен бириктирет, ошол бала сизди багат. Аллах рызкысын берет, аракет кылыңыз. Болор иш болду, бирок дагы чоң күнөөгө батпаңыз. 854-сура. Ассаламу алейкум устаз, кечиресиз, суроом бар эле. Эмне кылсам болот? Сизден маслахатыңыз керек болуп жатат. Кеңешиңиз деген сөз. Маслахатыңыз деген араб тилинде маслаха, кеңеш, сунуш, пикир деген сөздөн кабар берет. Биз үй бүлөдө эки элебиз дейт, экөөбүз, мындайча айтканда. Акем, анан мен дейт, бүтүр коебуз ортосунда. Акам менен такыр сүйлөшпөйт. Акам мени менен десеңиз, жазганда дагы окуганда түшүнүктүү боло тургандай болуш керек. Ата-энем жок дейт. Вообще эч ким туугандар менен дагы менден сурабайт. Эч качан умра сапарына барып келген, Америкада кандидат болуп иштейт дейт. Өтө жакшы иштейт. Бир айда 120 000 айлык алат, намаз окуйт. Жеңем дагы сурабайт. Алар үчүн мен тирүүмүнбү или өлүкмүн такыр кызыкпайт. Акеңиз ошентип Америкада иштейт экен да. Но мен сурап турамын, тааныштардан жакшы эмне кылып жүрөт деп. Эмне кылсам болот? Мен өзү биринчи турмушумдан ажырашканмын. 3 баланы өзүм тарбия кылып келип жатамын. 1 сом да сурабаймын акемден. Өзүм намаздамын. Балдарым медреседе. Колумдан келгенче окутуп жүрөмүн. Эмне кеңеш бересиз устаз? Өзүм майыпмын, 2-чи группадагы дейт. Башым ооруп турат, же тартып мени операциядан
келиңиз орукчан мындайча айтканда карашпайт дейт. Орукчан болуп калдым эле, акемди ойлоп эле күнү түн ойлоно берем. Көзүм түрүүсүндө көрүп алсам деймин. Номерлеримди чорныйга салып салгам. Менин 3 балам менен үйүнөн айдап салган. Азыр Бишкекте жашайм, квартирада иштеп балдарымды багып жүрөмүн дейт. Сиз маселенин бир четин айттыңыз, эми туугандардын ортосунда мамиле ынак болуш керек эле. Намаз окуйсуз, умра барганда атасыз, ортодо эмне болуп кеткен биз билбей атабыз. Сиз тараптан кемчилик кетип калды ободоно. Эми аялдан кетип калса дагы кыз кишиден эркек бир тууган антип таштабаш керек эле. Же ортодо жеңиңиздер мындай ортоңорго жик салып мамилени муздатып атабы. Биз баягы сиз тараптуу уктук, ал тараптуу укпадык да. Кандай болгон күндө дагы байкеңизге ушул видео жетип калса, карындашым туура эмес кылган учурда да эркек адам бир тууганын таштабайт. Жат адамга дагы жалоруп жакшылык кылса соон алат. Бир тууганын таштабайт. Ошон үчүн мынакей карындашыңыз өздөрүнчө улук экен, намаз экен, өзүм майып деген сөздү колдонбой эле коелу. Мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы балдарын окутуп мынакей карындашыңыздын айтымындай, же биздин айтымында аракет кылып далалат кылып атат экен. Антпеңиз. Жат адамга жакшылык кылсак деле, түрүү жаныбарга жакшылык кылса деле ошонун соогун тартабыз го. Жамандык кылсак деле ошонун бир азабын көрөбүз го, Кудай сактасын. Ошон үчүн карындашыңызды антип таштабаңыз. Карындашыңыз ата-энеси жок болгондон кийин ата ордуна сизди көрүп сизден мээрим күтүп атат экен. Байкеси Америкада болуп ушул сөзүм жетип калса, Кудай үчүн Кудай акы карындашыңызды кайра кайтарыңыз. Жашоодо туугандын орду бөлөк болот. Кыяматта Имам Бухари, Муслим бизге хадис жеткирет. Кана тырдап коет, жанагы Сирот көпүрөнүн үстүндө көпүрө сыяктуу тосмолор болот. Ошол тосмолордо туугандын акысы суралат да. 855 суроо. Саламатсызбы Алпысбек уста, сизден кеңеш сурайын дегем дейт. Эжем бар, турмушка чыга элек. Апам бакты ачылбай жатат деп көп ызаланат. Үйгө колун сурап келгендер көп, эч кимге көңүл ачылбайт. Мына эми ачылып сүйлөшүп баштаганда жигиттин үй бүлөсү начар чыгат. Же жигит начар, ушундай болуп жатат. Көп жигит менен таанышып сүйлөшүп көрдү, эч кимисин жактырбады. Бирөөсү сени менен сүйлөшсөм зерге берем дептир. Үйгө кайра келе берип, бир жолугушсун, көрүшсүн дегенден дагы бир жигит менен тааныштырып көрүшкөн. Биринчи эле көрүшкөн күнү жигит бир жолу жолугуп койсоң, калганын өзүм чечип бүтүрөм деп айтты жеңем деп айтыптыр эжеме. Эжем мен базардан сатып алчу товар болуп калдымбы деп көп күн ыйлады дейт. Ошондон бери эч кимге көңүл ачылбайт, сүйлөшпөйт, сүйлөшсө да 1-2 жума сүйлөшүп токтотуп салат дейт. Кыйналып ойго батып жүргөн абалын көрүп аябай жаман болуп кетем. Өзү иштен жемелеп, кайгысын сыртка чыгарбайт, эч кимге айтпайт. Кантип жардам беришимди билбейм. Эжемдин азыркы абалын сөз менен жеткизе албайм. Өтө кыйналып жүрөт. Турмушка чыкпай эле койсомчу, жалгыз өтөмбү, бактым ачылбады же нормальный бала туш болбоду деп көп айтат дейт. Жакшынакай бала туш болбоду деп. Антип эжем айтканда аябай жаман болуп кетем. Эжемдин бакты ачылса экен деп тиленем. Кантип эжеме жардам берсем болот? Андай абалда болбогонумдан эжемди түшүнө албай жатат окшойм. Жардам бере турга албагандыктан жашсың, не анча ойлоносуң сен. Мыкты сонун жигиттер көп, Алланын сыноосу деп айткандан башка эч кандай сөз айта албайм. Жалгандан болсо да турмушка чыкпай тур. Сен кетсең артыңда мен да кетем деп көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Сиз сиңдиси экенсиз да. Биринчиден дем салдырыш керек. Барып жакшынакай дем салдырыш керек. Экинчиден батыштын мультфильмдери, кээ бир кинолор ушуга жеткизип атат да. Алар деле күнөөлөп жатып калбаш керек. Өзүнүн чоркоктугунан корктойт го биринчи. Болгону ошол идеалдуу бала издеп отуруп кыз өмүрүн өткөрүп алат да. Кыздын турмушка кетер сыноосу өтө мындай бир жуучулары бир келет, кийин токтоп калат. Кыз ишенип алданып калбаш керек да, текеберленип. Чекесинен чертип алам мен депчи. Ыйманын караш керек. Ыйманы болсо эртең байлыгы да болот, башкасы да болот. Ыйманы жок болсо, же мусулман кыз ыймансызга тие албайт. Бул дегени ыйманы бөксө, ыйманы алсыз, мындай бир жаман жолдо жүргөн бала болсо, ал бүгүнкү күндө күтүрөп байлыгы болсо да, башкасы болсо да ыйманы болбогондон кийин ал эртең кыйын болот. Ошон үчүн ыймандын негизинде тандап, анан нике деген тобокел. Адамды ушундай бир аппараттар чыгып, ошого салып, бүт изилдеп чыгып кое турган болсо да нике тобокел болот. Тобокелчилик менен эки тарап күрөшөт. Дем салдырыш керек, анан ыймандын негизинде тандабай жаш өтүп баратат, чыгыш керек. Эртерээк. Анан үчүнчү маселе, балким эжеңиз менен жакшылап сүйлөшүңүз, ата-энеңизге айта албай атат, балким ошол көңүлүндө бирөө бардыр, ал үйлөнүп, ажырашып, анан ошого кантип беребиз сизди деп ата-энесинен тартым айта албай атат. Сиз эжеңиз менен апаңыздын ортосунда жакшынакай элчи болуңуз. 856 суроо. Ассаламу алейкум устаз, бизде бир суроо бар эле. Биз Москвада стройкада иштейбиз дейт, курулуш тармагында.
Орус фирма тамак аш жатаканасын берет, алар дейт. Биз алар берген тамак жесек болобу, тооктун эти, уйдун эти бар. Биз билбейбиз кандай муздалган, адалбы, жарамбы. Ал жер мусулмандын жери эмес да жакшы күмөн кыла тургандай. Демек көбүнчө ошол адал арам билинбей калганда желбейт ал жерден эреже. Мусулман эмес жер болгондон кийин алар динге маани бербейт. Динге маани бербейт, ошон үчүн андай тамак болбой калат. Балыктын этинен жасалган тамактар болсо бир жөн, ошон үчүн тактап коюш керек. Тамак ашка айтыш керек, биз мусулманбыз, тамак ушунчалык кылдат маани беребиз, болбосо ошол жерде деле мусулмандардын этинен мындай бир сертификаты боло тургандай алынса жакшы болот. Жакшы болот. Поварлар бар, орустар мүмкүн болсо жооп берип коесуз. Же болбосо өзүңүз ошол учурда бир аз акча кетсе да диниңиз сатылбай атат го. Ошон үчүн бир аз акча кетсе да өзүңүз жанагындай жайлыктан өзүңүзгө мусулманбыз деп туруп тамак акча бөлдүрүңүз дагы жакшынакай адал тамак алыңыз. Ал арам болуп калыш коркунучу бар. 857 суроо. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом төмөнкүчө. Мен үйлөнүп 6 жыл балалуу болбой жүрдүк. 6 жылдан кийин бажамдын кызын багып алдык. Төрөлгөндөн 4 күндөн кийин алып келе бердик ал кызды. 2 жашка чейин бактык, анан мен чет өлкөгө иштегене келдим. 2,5 жашында кайра бардым. Барсам ушак сөздөр көбөйүп кетиптир. Аялым менен аялыма жолсом баарын төкпөй чачып айтып берди. Бир четинен мен сүйлөгөн сөздөр экен. Аялыма айттым, булардын баары жалган, ар кимдин сөзү деп. 2-3 саат сүйлөшүп отурдук. Анан аялымдын бир байкеси чет өлкөдөн келген экен. Ошонукуна барганда аялдар отуруп дагы сөз болгон окшойт. Ошол жерден уруш чыгып, сүйлөгөнүңдү доказать эт, мындай далилде деп кыйкырып уруш чыгарды. Же талагымды бер деп мен унчукпай баса бердим. Кызым чыркырап ыйлап, атам менен кетем деп ыйлап калды. Дагы деле кулагымда жаңырып көз алдымдан кетпей жүрөт. Кызыма болгон сүйүүм дагы деле ошол бойдон турат. Аялыма биринчи кетип калганында бир талак берген элем. Ал кезде кызым 5 айлык болчу. Бир талак берип койдум. Ошондо кызым атасына мага куса болуп кыйналып, сагынса мен күнөөкөр болбоймунбу? Ушул суроо мени кыйнап жатат устаз. Кызымды эстеп көп ыйлап сыгылып кыйналып кеттим устаз. Аялымдан көңүлүм калып кетти. Эмне кылсам болот, кеңешиңизди бериңизчи дейт. Барып жашаш керек болот. Ортодогу баардыгын кечиришип, кызыңыз менен жашаш керек болот. Ортодо сиз да сыгылып кыйналасыз, сизден өтүп кызыңыз куса болуп атат. Ошон үчүн барып балдар үчүн ата-эне балдар үчүн көп нерсени жашоодо курман чалганды үйрөнүш керек. Айтып атпаймынбы, жашоодо ушул жашоодо эле баардык рахаттын түбүнө жетип, ушул жашоодо эле телегей тегиз болуп, баардык армансыз отуруп калды. Биз ушинтип ойлоп калдык. Ошон үчүн туура эмес чечимдер, жеңил ойлуу чечимдер келип атат. Бала болгондон кийин баланы бөөдө жерден кусага батырбай, сиз эстүүлүк кылып бир талак берипсиз, экинчисин бербепсиз, барып кой эми эсибизге келели. Чет жүргөндө ушак айыз кеп болот. Ошончолук эле өзүңүз таза экендигиңизге ишенген болсоңуз, анда Куран кармап Алланын сөзүнөн өткөн далил жок. Жөндөн жөн Куранга касам ичиле бербейт. Мынакей үй бүлөгү сакташ үчүн деп айтасыз дагы, жакшынакай динге, иманга келип, диндар болуп, кызыңыздарды мынтип жетимсиретпеңиздер. Жашоодо эки адам эрегишип калат, ойлоп көрсөңүз болор болбос нерсеге эрегишет дагы, анан ортодо балдар кыйналып жүрө берет да. Акылдуу болуш керек, антпеш керек. Кечирип коюш керек. Үй бүлөңүздү убактылуу сизден кетсе дагы ошондой кылып туруп, сизден кетпесе да үй бүлөгө бир туруп берип коюңуз, эртең аял өзү акылында болсо, түшүнүп алат ар жагында болсо. 858 суроо. Ассаламу алейкум устаз, сизден кеңеш сурайын деп жазып жатам. Жолдошум 4 кызды болгонубуздан кийин 9 жыл мурун уулду болом деп бир боюнда бар жаш кызды алып келди. Мен деле 30га чыга элек элем дейт. Ыйлап сыктап макул болдум. Жолдошум өкүңөрдү бирдей карайм деп сөз берди, карайм деп. Бирок баласы төрөлгөндөн кийин өзгөрдү. Мен эркек балага көбүрөөк тарбия беришим керек деп ал жакта көп жүрчү болду. Ортодо көп уруштук. Бир туугандары, аялдары деле жакпай калды жолдошума. Аллахым буйруп, аялы жакпай калды. Быйыл уулду болдук, бирок ал үйгө келбей жатат. Күндүз бир келип кетет, түнү келбейт. Кыздар сагынышат, негизи сизге жолугуп дагы көп нерселерге жооп алгым келет дейт. Албетте, тукумуңузду улай турган башка эркек бала жашоодо керек, бирок кызын чаңган эркектерге мен түшүнө албайм. Чынын айтайын, андай эркектерди түшүнө албайм. Анткени Кудай Тааладан өзүм дагы көбүрөөк кыз сурайм. Эркек бала дагы берсин, бирок кыз чыныгы эркекти ата катары сезинте турган жашоодо кыз болот. Кыз убактылуу конок, эртең анын күйүтү да чоң, башка болот. Бирок кыз сыяктуу аталап, ата деп, атаны жашоодо жаны кереткен эч ким болбойт. Апасы болот, албетте, апа биринчи орунда, ападан кийин эле ошо эже карындаш тууган болсо,
Андан кийин ушу кыз сыяктуу эч ким бир атаны бир сүйүнчкө бере албайт. Ата катары мындай бир бийик сезимге чыгара албайт. Бул нерседе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бизге үлгү. Кыз деп чанып кеткен жери жок. Хадиче энебиз менен болгон мамилеси уламдан улам көбөйүп отурган. Ушунчалык кыздарына кам көргөн, ушунчалык бизге мындай бир чоң сабак берген үлгү инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болот. Бала деле төлөп берипсиз, башка деле болупсуз. Антип балдарды сагындырган жакшы эмес. Күйөөңүздү бир жакшы дем салдырып окутуш керек. Эми үйлөнүптүр, шариаттагы жолду карманыптыр, бирок ортодо адилеттүү болуш керек. Сөзүнө турбай эркек болгондон кийин. 859-сура. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Биринчи сура. Устаз, жашым 22-де, үйдө өзүм акча менен камсыз кыламын. 19 жашымда турмушка чыктым. Апамдын туугандарымдын ак батасын алып, адал нике менен дейт. Апаңызды эскерипсиз, атаңыз эрте кайтыш болгонбу кандай? Адал нике менен. Азыр болсо 22-де устаз атам ичет дейт. 9 жылдан соң атамды көрдүм. Чуркап барып ата жытына тоюп жыттайын десем, арак тамеки жыттанды устаз дейт. Устаз, мен хиджаб кийип намаз окушумдун себеби атамдай болгум келген жок, кыз бала болсом дагы. Мен кыз бала болчумун дейт. Азыр келин деген статуска ээ болдум дейт. Алхамдулилла дегенимде кайненеме запкы жеп кайненемен. Ошол эле учурда үй бүлөмдү акча менен карап камсыздаш керек болду дейт. Өзүңүздүн да? Апаңыз мындайча айтканда, атаңыз арак ичип үй бүлөмдөн деле кабары жок. Азыр өз үйүмдөмүн. Апам операция болуп бизди багам, чоңойтем деп жүрүп жарымжан болуп калды. Ишенер агам 23 жашта мурда жакшы болчу. Таячумун. Азыр жаш баладай болуп калган акылы. Бир тууган сиңдим азыр окуучумда, мектеп окуучусу экен. Устаз, жолдошум жалгыз бала. Апасынан башка эч кими жок. Кудайыма ыйлап сонанган элем, ичпеген, чекпеген, түз, таза жүргөн инсанга жолуктур деп тилендим элем. Алхамдулилла, жаратканым кабыл кылды. Ал мени сүйөт. Мага мындайча айтканда ал мени түйүнөт дейт, мындайча айтканда мага бекем болуп турат деп атасыз. Кайненем мага кол көтөргөн, жана дагы тамак аштан кыскан. Ичиме жуттум устаз. Бирок бир күнү өз апама жарылдым дейт. Устаз, мен ал үйгө от болуп кирип, күл болуп чыктым. Кайненем дагы жолдошумду жалгыз чоңойткон. Устаз, болгону билесизби, 3 ай жашадым. 3 айым мага 3 жыл болуп кетти. Өзүмдүн апам да, кайнежем да болду. Жашабайсыңар деп жатат. Апам 2 жолу мен алардын үйүнө алып барып берген. Ошондон кийин дагы жашап калайын деп апамды ыйлатып кеткем. Бир нике менен жашайын деп. Бирок энени наразы кылбаш керек экен. Апам мунул акыркы жолу кечирип жатамын кызым. Дагы бир жолу менин башымды аттап кетсең ак болосуң деген. Азыр арсармын. Бир чети апа, бир чети жолдошум, кайненем. Эмне кылсам болот? Акыл насаатыңызды айтып жооп берип коюңуз. Жанан устаз, атамдын номерин берейин дейт. Атамдын номерин берейин, сүйлөшүп коюңузчу дейт. Келсин үйгө дейт. Акча менен камсыздап биз да толук үй бүлө болуп жашайлы. Сиз да айтыңызчы устаз. Агамды дарылатышыбыз керек. Молдолукпу же врачтыкыбы билбейбиз. Устаз, атанын орду сүрү баары бир башкача болот да. Ата насаатына 5-6 жаштан бери зар болуп келем дейт. Классташ кыздарыма дейт, абамдын кыздары, атаң силерге не деп насаат айтат деп сурап, анан ошо насаат сөздү мен атам болсо мага ушундай деп айтса керек эле деп мээмде сактап жүрөм дейт. Балагатка жетип эс тартып баштагандан кийин устаздардын ютубтагы видеолорун көрүп ыйлап алам да атама дуа кыламын дейт. Устаз, жамааттан атама дуа алып бериңизчи дейт, ичпей калсын, биз дагы толук үй бүлө болуп дин жолунда таза түз бактылуу болуп жашайлы дейт. Сиз апаңыз орто коюп атпайбы? Сиз азыр эми күйөөңүз жалгыз уул экен, күйөөңүз менен ушунчалык сизди түшүнөт экен, жакшы жашайт экенсиздер. Бирок ортодо кичине түшүнбөстүк болуп атыптыр. Сиз мындай кылыңыз, күйөөңүзгө барасыз дагы, күйөөңүз экөөңүздөр жакшынакай белек алып, бир аз карызданып болсо да умрага жолдомо алып туруп, арзан компаниялар болот, жолдомо алып туруп, апаңызды умрага жөнөтүңүз, махрам менен, умрага жөнөтүңүз. Апаңыз ыраазы болсун. Антип ортого койгон жакшы эмес. Анткени апаңызды кечейин деп диги жерде жалгыз уул кайненеңизди таштаңыз, ошентип ыраазычылыгын алыңыз. Ал ыраазычылыгын берет буюрса өзүңүздүн апаңыз. Анан күйөөңүзгө жакшы аял болуңуз дагы кайненеңиздин туура эмес айткан сөздөрүнө, эми жалгыз кайненеңиздин ордуна өзүңүздү коюңуз. Сиз акылдуу кызсыз,
карындашымсыз, акылдуу карындашымсыз. Кайненеңизди апаңыздай жакшы күтүнүңүз дагы. Анан иншалла атаңызга биз дуа кылабыз. Атаңыздын номери экен, муну дагы бүктөп коеюн. Жогору жакта жана наабайчы болуп 5 кызын баккан атага чалабыз деп эдикпи медресени. Бул жерде да бүктөп коеюн буюрса. Аллахым эки дүйнө жакшылыгын берсин сизге. Атаңыз кайтып, апаңыз менен жарашып, умрага бирге барып, арактын ордуна замзам ичип, келип бактылуу иманда, динде жашап, калган өмүрүндө тообо кылып кетирген кемчиликтеринде сиздерге насааттарын айтып, неберелерге жакшынакай бир төрдө отурган, насаатын айткан, келимесин үйрөткөн, жакшы нерселерди айтып берген ата болуп кайтып келсин. Иншалла баардыгы Кудайдын кудуретинде чөкпөңүз карындашым, баары жакшы болот. Аллага шүгүр, жаныңызда түшүнүктүү күйөөңүз бар экен. 860-суроо. Менин суроом дейт, мен өзүм медреседе окуйм дейт. Жашым 21-ге келип калган. Жашым 21-ге келип калган үчүн үйдөгүлөр да кээде турмушка чык деп калышат. Кыз киши экенсиз, кээ бирөөлөр сүйлөшүп көр деп балдарды да табышат. Бирок ал балдар менин ниетимдегидей болбогон үчүн таанышкым да, сүйлөшкүм да келбейт. Эми бул ар бир бойдоктун башынан өткөнү дейт. Эми суроом. Мен илим жолунда жүргүм келет. Такай илим алып, илим таратсам деймин. Эми мен ошол ниетимдеги адамды күтөмүнбү же тааныш деген балдар менен таанышып, Аллага тобокел кылайынбы дейт. Акырын эми кыз менен апа жакын болот, апаңызга айтыңыз, апа, мен дагы жашым келип калды, турмушка чыкпайм эмес, чыгам, силерди жер каратпайм, апаке байым деп жакшынакай эркелеп, бетинен өп, жоолук жакшынакай китеп белек кылып, гүл белек кылып, апа, мен ушул илим жолуна ушунчалык илимдин ышкыбоздугуна баткан адаммын, илимди ушунчалык жакшы көрөм, ушул кичине илимдүү бала келсе деп аракет кылып күтүп атам, чынын айтсам деп, апа менен сырдаш болуп айтыңыз, апаңыз өзү ошондой кам көрөт, анан сиз дуа кылалы. Балким ушул Египетте окуп аткан ненелерибизден жакшынакай такыба балдар чыкса, окуп бул жерде келип Ханафи мазхабындагы убагында өткөн имам Касани менен Фатима Самаркандия сыяктуу үй бүлөсү менен чоң илимге жетишкен, иншалла үй бүлө болуп каласыздар буюрса. Кудайым бактыңызды ачсын. Апаңызга айтыңыз, апаңыз иншалла анан дуа кылыңыз. 861-суроо. Чындап эле илим окуган кыздар ошол илимдүү балдарга тийсе жакшы. Эми жашоодо баардык эле армандар орундала бербейт, бирок аракет кылыш керек, дуа кылыш керек. Илимдүү адамдар ошондой илимсиз адамга тийип калса кээде кордолуп калат дагы, анан илими кор болуп калат. Анан бирок карындашым илим окуганда дагы мен илим окудум деп кайната кайнененин сыйын да жыйыштырып койбош керек. Тескерисинче медреседен бүткөн, ушундай ислам университетинде окуган биздин карындаштарыбыз илимди жашоодо мамиле менен көрсөтүш керек болот. Аллага шүгүр, карындаштарыбыздын баарынан ыраазыбыз. Болгону илимди окуп текебир болуп, күйөөнү тоготпой, же болбосо кайнана кайнатага кызмат кылбайт деп койбош керек. Минсек жоолукка, илимге зыян келтиребиз. Ошон үчүн сизге илимди күйөө тилейли Кудай Тааладан илим жолун уланткан, бирок сиз илимден сырткаркы убакта кайната кайненеңизге ушундай кызмат кылып көрсөтүңүз. Манаке илим окуган кыздар, жоолукчан кыздар ушундай деп Кудайдын астында даражаңыз өссүн, Ошондой кызматка дилгир болуңуз келечекте. 861-суроо. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Менин суроом төмөндөгүчө. Бир маселеде бир алымдар башка фатва берет, башкача фатва берет. Ошондо кайсыл бирин алышыбыз керек? Ал илгертеден болуп келген көрүнүш, мисалы Ханафи мазхаб, башка мазхабтар менен Ханафи мазхабынын ичинде бул жерде Расул муфти деп Аллам ибн Абидин рахимахулла бул киши фатва берүүнүн эрежелерин негиздеп, бүт эрежелерин коюп берген. Имам Мухаммад рахимахуллах жазып калтырган ошо Кутубу Захир ривая деген бар. Ва Кутубу Захир риваяти атат ситта ва бил усули айдан суннифат. صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. Мындайча айтканда, Ханафи мазхабында атайын маселелердин топтому жазылган китептер бар. Биринчи кезекте имам Мухаммад, имам Аби Юсуф, имам Азам Абу Ханифа рахимахуллахтан бизге мутаватир көптөгөн жол менен жеткирген маселе китептер Захир риваят бар, ошондон фатва берилет негизи. Андан кийин Навадирил усул деп имам Мухаммад рахимахуллахтын жекече жазган китептери бар. Ракият, Кайсаният, Журжаният деп имам Аби Юсуфтун жекече берген фатвалары бар. Анан ошону көпчүлүк алымдар кимисин тандаса ошого берилет. Анан үчүнчү кезекте Тахрижатул Машайих дейт, жаңы маселелер топтолуп, заманга тиешелүү жаңы маселелер чыккан, өз дорундагы факih алымдар ошону карап туруп, анан көпчүлүгү кайсыны тандаса, имам Абу Ханифа рахимахуллах жооп берген жооп ошол бул
жан келген бул аалымдын башына келген суроо экөөнүн иллати себептери окшош келген себептен жооп берилет. Ошондой тахрижатыл машайихтерде көпчүлүк адамдар кимди карманган? Андан кийин матында Ал-Мухтар лил Фатва, Мухтасар Кудури, Мухтасар Лукая ан-Нукая жана башка матын китептерде Матнур Укаятур Ривая фи Масаил Хидая көпчүлүк адамдар кайсы маселелерди жазган? Анткени матында Ханафи мазхабта эң каймактары терилип, Ал-Мутун удиат ли нақлил мазхаб дейт, мазхабты бизге жеткирип берүү үчүн жазылган. Ошол жерлер каралат. Анан акыркы доордо Орто Азияда бизде Хидая китеби Шейхул Ислам Маргинани рахимахуллахтын сол жакта мен жакшы турган Хашет ибн Абин Роддул Мухтар бул кишилерге фатва бериле турган китептер бар. Мына ушул жерден алынат. Бүгүнкү күндө усул боюнча муфти заманина махум илля нақла. Бүгүнкү күндө Ханафи мазхабта чыныгы фатва бере турган адам жок. Анткени бизде Ханафи мазхаб усулунда чыныгы фатва берген адам муштагид болуш керек. Мен шартыл муфти вал қад айякуну муштагид. Бүгүнкү күндө фатва кимге берилет? Муътамат, этибарга алынган Ханафи мазхабта китептен көчүрүп, дегенин суроосуна туура жоопту көчүрүп берген аалым бүгүнкү күндө эң мыкты аалым деп байланат. Элестете бериңиз деңгээлди. Илгерки деңгээл кандай болгон, бүгүн кандай болгон. Ошон үчүн бирөө мисалы сиз илимдеги адам окшойсуз. Мисалы бир молдо бир китептен фатва берип атат. Мисалы Ибн Абидин рахимахуллах шейх жана башка көп аалымдар Жами Ромуз деген Имам Кухустани деген чоң аалымдын Мухтасар Укаяга берген Нукая матына берген шархы бар. Ошол жерден алып көчүрүп атса, бул китептин ичинде жакшы пайдалар келген, Ибн Абидин же башкалар көчүргөн, бирок китептин ээси даллалчы болгон соодагер. Кантип бул китеп жазып калды? Анан китептин ичинде көп нерселер туура да туура эмес сөздөр да топтоло бергенде, ошо китептен этибарга алынбаган китептен бирөө фатва айтып атса, бирөө бул жерде этибарга алынган Хидая китептен фатва айтып турган болсо, анда албетте басым Хидаяга берилип кетет дагы, берки фатва каралбай калат. Анан экинчиден кайсы бир фатвада зарылчылык болуп, жалпы адамдар үчүн бемаху арфaqu alan-nas, адамдарга жеңилчилик болсо, жеңилчилик дегенде жеңилчилик деле издеп кетиш эмес. Ханафи мазхабта аалымдар ошого фатва берип, бихюфта юфидул хаср, ушуга гана фатва берилет. Алейхил фатва деп айтып атса, анда ошондой ошого фатва берилет дейт. Мындайча айтканда бул өзүнчө бир илим, сизге ошол бир негизги шиңилдерин айтып өзгөртүп кеттим деген сөз. Анан окуган жерине Пакистандан окуп атабы, Иорданиядан окуп атабы, Египеттен окуп атабы, Саудиядан окуп атабы, ошол да каралат. Маселе китептерге барып такалат деген сөз. 862 суроо. Ассаламу алейкум дейт Калысбек устаз. Мени бир түйшөлтүп, кыйнап жүрөгүмдү ортуп жүргөн маселе бар. Жолдошум менен 15 жыл бою тополоң жашоодо жашап жүрдүк. Былтыр ЗАГСты кырктырып салган болчумун дейт. Дагы деле мени менен жашай берем. Ушинтип тополоң жашоодо деген ою бар. Же жөн жашабайт, же тынч койбойт. А макул жашайын анда десең Россияга качып жоголуп кетет, айлап жылдап. Кайра келгенде кой, жашабай эле коеюн. Сени менен кирбей эле кой, үйгө десем сен кимсиң мага? Сени каалагандай кылам деп дагы мага асылып кол көтөрөт. Угроза кылып, өлтүрүп кетем деп коркутуп үркүтүп кирет. Катар эркек төрөп бердим, бир уулумдан ажырадым. 5,5 жашында ушул кишинин артынан балдарыңа мээрим бер деп ээрчип жашап жүрүп, Москвада 5-этаждан түшүп кетип каза болуп калды. Андан кийин Аллахым колумду куру койбой бир уул бир кыз берди. Жолдошум келип кетип жашап жүрүп төрөдүм аларды да. Балдарды көңүлү келсе карашат, кеткен чурларда такыр кабар албай коет. Жарым жылга чейин. Кыскасы ошентип далай кыйынчылыктарды көрүп, өзүм жалгыз 3 баламды тарбиялап келем. Курсагы тойбой калды деп ыйлабайм. Эркек балага атасынын тарбиясы керек. Жылдар бою мен сага катар эркек төрөп бердим. Карашкын тарбиясына деп таягын жеп ээрчип жашап жүрдүм. Бирок кечиресем кээ бир сөздөр окулуш керек болуп калат. Бок жеп келдиңби? Менин алдыма деп качып кетип жүрдү, телефондорун өчүрүп. Бизди блокко салды. Пайдаланат экен да. Кечирип коесуз, кээде таамай эле туз айтыш керек, төшөк маселеси керек экен да сизден. Туугандар жымсалдап отуруп каяка жеттик биз? Ошондой маселени кээде төркүнүн ачык эле айтыш керек. Бизди блокко салып дейт. Азыр эми туң уулум балагат жашына жеткен дейт. Чоң уулу. Ушул баланын тарбиясында кыйынчылыктарга туш келип жаткан учурум. Кыйын да. Өспүрүм убакытта. Мен атасы кандай кылып урса, кудум ошондой кылып жатат. Мени дейт. Атасы кандай кылып урса, кудум ошондой кылып жатат дейт. Ишке жумсатам, ишти дайындап жумшасам кылбайт. Бүт атасы мага кандай сөздөрдү айтып урушкан болсо, ошол сөздөрдү айтып жатат. Атасын алып кет десем унчукпай дагы блокко салып коет. Бул баланы зордоп медресеге алып кетиңиздер, жакшы болот эле. Берет болчумун. Жашы 14-тө, 8-класста дейт. Мектепте мугалимдерди да нары алып барып, бери алып келет.
15 жылым атасына күйүп өттү эле, калган жашоомду баласы кооздоп жатат дейт. Кооздоп деген өтмө мааниде. Күчүм калбай калды дейт. Беркеки кичинекей да жаман таасир тийип жатат. Сураныч жардам кылыңыз, сизге дуа кылып калам дейт. Сиздин номериңиз Россиянын номери экен. Сиз Россиядасызбы, азыр Кыргызстандасызбы? Мен азыр өзүм Египеттемин. Ахматова деген жакшы абаларыбыз бар. Темирлан Ажы Ахматова деген досторубуз бар, жалпы Бактаба деп. Мен ошол кишилерге кабарлашайын. Бүгүнкү сабакта ушу 3-чү номер болуп атат, сизге кабарлаша турган. Ошол кишилерге дайындатайын. А кишилер балдарыңыз менен дос болсун. Эми баладан албетте сиз эми тойгонуңуздан кылып аткан жоксуз, бирок кутулууга шашпаш керек. Кичине сабыр кылып дуа кылып туруңуз. Диги агаларыбызга, дос агаларыбызга дайындайын. А кишилер барып, ошо жакшынакай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эс алдырып, энени деген сыйлаш керек деп бир жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп көрсүн буюрса, аракет кылалы. Мынакей мен белгилеп койдум. 863 суроо. Ассаламу алейкум устаз. Устаз, менин бир суроом бар. Эжемден бир жээним бар. Экөөбүздүн аталарыбыз ар башка. Мен аны абдан жакшы көрөм. Бала кезден бери багып келем. Ал мага махрам боло алабы дейт. Махрам болбой калат, этиятташ керек болот. Махрам болбой калат дагы. Анан баягы жакшы көрүү сезиминен алдын тууган катары күтүнүп турганыңыз жакшы. Кичинекей кезинен баккан болсоңуз, бирок чоңойгон сайын ошол жолукка кирип этиятташыңыз керек болуп калат. Этиятташыңыз керек болуп калат. Тууганчылык мамиле сакталып кете берет. Ассаламу алейкум. Кандайсыз бир суроом бар эле. Мурда тойлорго көп барып жүргөм. Азыр хиджапка кирдим. Кээде өтө бийлегим келип турат. Анан үйдө өзүм музыка коюп бийлеп алам. Эч нерсе болбойбу дейт. Сиз окуңуз, Куран окуңуз, илим окуңуз, өзүңүздү эне катары жетиштириңиз. Анан турмушка чыкканда күйөөңүзгө бийлеп бересиз. Бирок анда дагы баягындай эмес. Азыр музыка уккан жакшы эмес. Жүрөктү карартат. Бул боюнча Чубак устазыбыздын мечитинде 2 жыл мурда адал арам маселесинде токтолгонбуз. Сиз азыр өзүңүздү жетиштириңиз. Баягы адам бирөө айтышы мүмкүн да, бул сабактарчы молдолор силер тыйганды эле билесиңер, өзү жалгыз бийлеп атпай, ал өзүнүн эмеси депчи. Сиз кеңеш сурап атасыз да. Куран окуганда бүт 2 мээда иштейт. Ошол бийлегенде кара турган рахатты Алланын сөзүнөн ашчасы менен аласыз дегенди мен сизге баса белгилеп кетмекчимин. Анан буюрса өзүңүздү жетиштириңиз, Кудайым буюрса, жакшынакай күйөөңүздүн астында жакшы бийлеп, ошол учурда буюрса моокумдарыңыз канаат. Болбосо музыка намаздан да калтырат, жолуктан да калтырат. Анан эртең хиджапка да карабай тойго барып бийлеп кетишиңиз мүмкүн да, көндө мадат болуп. 864 суроого 65 суроого келдик, туугандар. Бүгүнкү сабакты ушу менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн WhatsApp'тан келген суроолорго гана жооп бердик. Instagram'дагы көрөрмандар, угармандар, сиздердин суроолорго бүгүнкү эфирде жооп бере албай калдык. Мен ойлойм туура түшүнөсүздөр деп. Аллахым ден соолук берсин, ден соолук баарыбызга ден соолук берсин, ашказаныбызга жалпы. Дуа кылалы, амин. Жараткан Алла Таала ар бир ушу ичкиликтин айынан үй бүлөсүн карабай күйбөй кеткен аталар, аталык сезим ойгонуп, ыйманы ынсап ойгонуп, үй бүлөлөрүнө аман эсен кайтып келсе экен, калган өмүрлөрүндө тообо кылып, үй бүлөдө ажырашуунун саны азайып, Аллахым ошол ажырашууга жеткизбей сабырдуу, ыймандуу, эртеңкиден үмүт өчпөгөн жубайларды көбөйтө көр. Толук кандуу үй бүлөдө балдар чоңойсо экен, пайдалуу илим бер Аллах Таалам, чыныгы таквачылыкты бер. Эли жерибиз ыймандын астында көкөлөп учууну, илим билимдин астында мол тажрыйба топтоону насип кыл. Аллах Таалам жашоодо бизди адаштырба. Ва саллаллаху таала алейхи Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин.